жылы пожар. Токойго дейми? Кими? Я. Сазан да. Сазан чыгып качып бардыбы? Буга түскен. Так, кино да так мүмкін, Мояка чейин учу. Карача үстүнө. Мояна чейин өтүп кеткен. Эмеден учуп аткан турбайбы үстүнкү эмелер? Учуп туруп бияка өтүп кетти. Ой. Стафова. Читам кетти ой. Райымбек Матраимов камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу, адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ошондой эле УКМК Райымбек Матраимовго карата сотко чейин өндүрүш уланып жатканын, бул кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жөнүндө коомчулукка айтылып тураарын маалымдашты. Матраимов УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эми ага карата тергөө бүткүчөктү 48 сааттын ичинде сот башкаруу чарасын карайт. Булак Маралов. Токмокто өрт чыкты. Жалын май куюучу станцияга өтүшү мүмкүн. Токмок шаарында Тагыраагы Бишкек Нарын Торугар Тунаа жолунун 51-чакырымындагы ачык аянтта камыш өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өрттү өчүрүүгө саат 19:39 1 бөлүм, 19:14 1 бөлүм, 19:26 дагы 1 бөлүм, жалпы 4 бөлүм тартылган. Өрт чыккан жердин жанында күйүүчү май куюучу жай болгондугуна байланыштуу 4 бөлүм тартылганы белгиленди. Кошумча маалымат берилет. Пожар, страшный пожар. Тине отту карачы. Заправка горит, да? Заправка жак экен. Страшно, блин, проезжать. Тетякты отту карачы, ужас. Заправка, Заправканын жанында почти. Заправка? Ужас. Блин, Кудай сактасын, дей. Талай. Мне страшно. Тиягынан эле өтөт окшойсуң, талай. Да. Тетякка чейин прям. Заправка күйөт ау, нар жагы күйөт ау. Лучше подальше, он до заправки сейчас дойдет. А пожарники работают? Ужас. Такой пожар, блин, как не страшно. Смотри, как огуш бетер күйдü, талай. О, Кудайым ай. А дальше, оказывается, там тоже горит. Это вот до заправки дошло. Ужас. Так страшно. Жестко, да? Горит прям. Отход. Прям вот проезжаешь, прям чувствуется, прям горячо здесь. Страшно күйөт, да? Все горит. Сейчас невозможно Вон там будет все горит. здесь проезжать. Кудай сактай көр. Это Казахстанда территория, Жоқ, это еще... Жетелеке Казахстанга. Бизнес-сторона. Ой, просто смотри, какие деревья. Хорошо, тетяхты. Ужас. Прям горячо, прям чувствуется. Маякта өртөнүп тур эле. Это чок, да? Чок учуп тур, бияка. Здесь тоже вот с этой стороны горит. Тут везде все, бакта... Все горит. Вон там все, с этой стороны тоже все горит. Вот с Токмака только выехали на объездной. Все горит. Ош мэриясы шаарда балдар өлүмү көп катталууда деген билдирүүгө үн катты.
Ош мэриясынын маалымат кызматы калаада балдар өлүмү көп катталууда деген билдирүүнү төгүндөдү. Бүгүн Facebook тармагынын Ахрор Иминов аттуу колдонуучусу Ош шаарына жакын жердеги көрүстөнгө жаш балдар көп коюлуп жатканын, бир жуманын ичинде эле 20 бала жерге берилгенин айткан. Ага таянып маалыматты айрым жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жазган. Ал эми Ош шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгери январь айынан бери балдар өлүмү катталбаганын билдирди. Интернетте тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ушул жылдын январь айынан баштап ар түрдүү оорулар менен 356 бала ооруканадан дарыланып чыккан. Өлүм катталган эмес, пневмония менен ооруган балдардын саны былтыркыга салыштырмалуу аз. 356 бейтаптын ичинен 98 бала пневмония болгон. Алда коронавируска байланыштуу пневмония эмес деп айтылат маалыматта. Ал эми акыркы 10 күндүн ичинде 14 жашка чейинки балдар арасында 56 бала пневмония болуп, өлүм катталбаганы айтылат. Булак Спутник H. Грек-Рим күрөшүнүн балбаны жана Кыргызстан курама командасынын капитаны Каныбек Жолчубеков спорттук карьерасын аяктаганын жарыялады. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Балбан мындай билдирүүнү Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын ачылыш аземинде билдиргени айтылат. Ал машыктыруучу курамга, дарыгерлерге, күйөрмандарга үй бүлөсүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн алкышын айтып, профессионал спортчу болууга жардам бергендердин бардыгына терең ыраазычылыгын билдирди. Балбан спорттук кийимин символикалык түрдө Грек-Рим күрөшү боюнча спортчу Нурмухаммед Абдуллаевке тапшырды. Эске салсак, Каныбек Жолчубеков студенттер арасында 2 жолку дүйнө чемпиону, жаштар арасында дүйнө чемпиону, Азия чемпиону, ошондой эле Азия оюндарынын вице-чемпиону. Спортчу килемде 60 кг салмактагылар арасында күч сынашып келген. Ал 1989 жылы 8 октябрда Талас облусуна караштуу Бакаята районундагы Миң Булак айылында төрөлгөн. Булак Спутник H. Кол булгалаган Курсан Асанов камакта калтырылды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары, президенттик шайлоодо талапкер болгон Курсан Асановдун башкарууга чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, буга чейинки 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Тагыраагы 26 мартка чейин камакта калды. Ат башынын борборунда гемодиализ клиникасы ачылды. Нарын облусунун Ат баш районунун борборуна жеке менчик гемодиализ клиникасы ачылды. Бул тууралуу район акиминин орун басары Динара Жунусова билдирди. Анын айтымында клиниканын иштей баштаганына 5 күн болду. Ички шарттары заманбап талаптарга жооп берип, бардык керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Мындай демилгени Ат башыдан чыккан жеке ишкерлер Адыл Кудайбергенов жана Рустам Карыбековдор колго алган. Алар эски имаратты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, Германиядан 7 айып жасалма бөйрөк аппаратын алып келип орнотушкан. Гемодиализ алууга муктаж бейтаптардын дарылоо акысын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөп берет. Бейтаптар күн алыс ар бири 4 саатка чейин дарыланып, акысыз тамактана алышат, деди Жунусова. Диапарк деп аталган клиникада 2 жогорку билимдүү дарыгер, 2 медайым, 2 санитардык кызматкер жана 1 ашпозчу эмгектене турганы айтылат. Ат баш районунда бөйрөк оорусу менен жабыркап, гемодиализге муктаж 10 бейтап бар. Алар буга чейин дарылануу үчүн Нарын шаарына барып турушкан. Булак Спутник H. Ош мамлекеттик университетине мурдагы билим берүү министри Каныбек Исаковдун ысымы ыйгарылат. Мындай чечим Ош шаардык кеңешинин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Буга чейин аталган жогорку окуу жайга Каныбек Исаковдун ысымын ыйгаруу демилгесин университеттин эмгек жааматы көтөрүп чыгышкан. Маселе парламентте каралып, сунуш шаардык коллегияга жөнөтүлөрү айтылган. Мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков ушул жылдын 12 ноябрында 51 жашында 2 тараптуу пневмониядан улам мезгилсиз дүйнө салган. Ал Ош мамлекеттик университетин 2011-2019 жылдары жетектеген. Талас шаарындагы дүкөндөрдүн биринде сексуалдык каражаттар сатылууда. Бул тууралуу окуучулардын ата-энелери кабарлашты. Алардын айтымында эркектин жыныс мүчөсүн элестеткен каражаттарды балдар сүрөткө тартып алып, интернетте бири-бирине жөнөтүп жатышат.
Азык-түлүк сатылган дүкөндө мындай каражаттар сатылып жатканы уят нерсе. Балдарыбыз мектепте окуйт. Бардыгы ал дүкөнгө кирип, майда чүйдө сатып алышат. Балдар телефон колдонушуп, ар кандай социалдык тармактарда отурушат. Телефонго сүрөт келиптир. Бул дүкөндө чоңдор үчүн каражатты тартып алып, ушул жакта сатылат экен деп сүрөтүн жөнөтүп жатышат. Мындай нерселер көрүнүктүү жерде туруп, сатууга уруксат барбы дешти алар. Ал эми аталган дүкөндүн ээсимин деген мырза бул азык-түлүк дүкөнү экенин айтты. Бизде азык-түлүк дүкөнү, аны менен кошо эле бул сактануучу каражаттар изделия деп аталат. Мен уу же химикат саткан жокмун, патент төлөп сатып жатам. Бул каражаттарды кичинекей балдар алмак беле. Чоңдор алат, бирөөлөргө жардам берип жаткандыр деп жооп берди. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева бул маалымат боюнча расмий арыз түшпөгөнүн билдирди. Булак турмуш кеч. Акчол Махмудов күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Бүгүн 18 февралда Бишкек шаарындагы Каба Уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпиондугунун экинчи күндүк беттештери өтүүдө. 77 кг салмактын финалдык беттешинде Акчол Махмудов менен Кайрат Түгөлбаев кез келди. Беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Акчол Махмудов акыркы болуп ыкма жасагандыгы үчүн жеңүүчү аталды. Муну менен Акчол Махмудов 77 кг салмакта 2021 жылдагы өлкө чемпиону аталды. Учурда финалдык беттештер уланууда.